Ассалому алейкум. Кудай силерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Асылбек Бакиров, Гүлайым Жаманкулова. Убактыңыздардын тардыгына карабастан, биздин берүүнү угуш үчүн радионун жанында күтүп жатканыңыздар бизди абдан кубандырат. Бүгүн биз менин үй бүлөм аттуу радио рубрикабызды улантабыз. Биздин бул программабыз тууралуу сиздерден көптөгөн жылуу каттар келүүдө. Буга биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анда эмесе бүгүн биз үй бүлөдөгү жагымдуу атмосфераны кантип түзүш керек, тынчтыкты кантип сактоо керектиги жөнүндө айтып бергибиз келет. Адамды эреткен кечир деген сөз, бири-бирине баш ийүү, кечирүүгө үйрөнүү, үй бүлөдөгү жылуу, жагымдуу абалды сактоого жардам берет. Мен эми мунун сырларынын баарын чечмелеп отурбайын. 1 мүнөттөн кийин булардын бардыгы жөнүндө кеңири сүйлөшөбүз. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө сиздерди эң кызыктуу руханий ой жүгүртүүлөр күтүп турат. Биздин көптөгөн радио угуучуларыбыздын өтүнүчү боюнча биз ыйык жазуу жөнүндө, Кудайдын сөзү жөнүндө, ал адамга эмне берери, ал бизди курчаган дүйнөнүн кандай чындыктарын жана адам мамилелерин ачып көрсөттөрү жөнүндө сүйлөшөбүз. Кечиңиздер куунак болсун. Анда эмесе менин үй бүлөм радио рубрикасы сиздердин назарыңыздарда. Анын бүгүнкү темасы качан сиздики туура экенинде. Кечирип кой дегенди кантип айтыш керек экендигин сиз билесизби? Сиз качандыр бир кезде бирөөдөн кечирим сурап көрдүңүз беле? Жана күнөөңүз кечирилерине ишенимдүү болдуңуз беле? Биздин жашообузда кечирим суроону билүү жана кечирүүнү билүү да өтө маанилүү. Үй бүлөдө уруш талаштар, түшүнбөстүктөр болбой койбостугуна ишенесизби? Адамдардын ортосунда чыр-чатактар болбой койбойт. Үй бүлөдө болобу, достор арасындабы же мамлекеттер арасындабы? Ошондуктан маселе анын бар же жогунда эмес, маселе анын пайда болушунда жана аны кандайча чечүүдө турат. Чыр-чатактан чыгуунун бир нече эрежелери бар. Алар мына булар. Албетте, элдечүүнүн эң жакшы башталышы бул сылыктык болот. Ортоңордогу арыздашуулар жөнүндө бөлөк адамдардын көзүнчө айтпагыла. Ачка болуп же чарчап турган убакта талаш болгон маселени козгобогула. Аялдар, эгерде күйөөңөр менен чече турган маселеңер болсо, адегенде аны тойгузуп алгыла. Көпчүлүк адамдар чарчап жана курсагы ач болгондо жөнгө жакшы келишпейт. Эгерде арыздашуулар капысынан болбостон мурдараак белгиленген болсо, анда алар азыраак болот. Чыр-чатаңарды чечип жатканда бири-бириңердин адамдык касиетиңерди чукубагыла жана бири-бириңерди кемсинтүү менен маселеңерди чечүүгө аракет кылбагыла. Мисалдар келтирели. Аялы менен күйөөсү, жаш жубайлар аябай урушуп жатышат. Алар урушуп бири-бирине катуу кыйкырган учурда болду. Бирок алар бири-биринин адамдык сапаттарын козгошкон жок. Чатактын аягы жарашуу менен аякты. Экинчи мисал. Улгайып калган жубайлар. Булар үндөрүн жогорултпастан айтышып жатышат. Бирок алар бири-биринин сай сөгүн сыздаткан сөздөр менен адамдык касиетин чукуп жатышты. Мунун аягы мурдагыдан да көбүрөөк чыр-чатакка алып келди. Кымбаттуу достор, биз жарашуунун түркүн түрлөрүн билишибиз керек жана аны бири-бирибизди капа кылбай тургандай кылып колдонушубуз керек. Көпчүлүк жубайлар нике түбөлүк эмес деп ишенип, кичине эле кыйынчылыктар же түшүнбөстүктөр болсо, туш тарапка тарап кетишет. Бул туура эмес. Нике түбөлүктүү болуш керек деп айткан Кудай. Никенин бузулушунун эки гана себеби бар. Жубайлардын бири каза болсо же нике өлсө, башкача айтканда никеге чыккынчылык, бузуктук кылуу. Эгер түшүнбөстүктөр пайда болсо, биз түгөйүбүздү алмаштырбастан өзүбүздүн кыял жоругубузду оңдошубуз керек. Бири-бирибизди түшүнүүгө жана ал кандай болсо ошондой бойдон кабыл алууну үйрөнүшүбүз керек. Биз үчүн эң коркунучтуу нерсе жашыруун сыр,
ыза, тарыныч алар бизди жок кылат. Сыртынан караганда абдан бактылуу нике болуп көрүнгөнү менен тарыныч жашоонун эң негизги кыйратуучу себеби болуп калат. Кайра сүйлөшүп, кайра жарашуунун ыкмасын издеш керек. Баардыгыбыз ар башкабыз, тарбиябыз ар кандай, кабыл алуубуз ар кандай. Азыр биз сиздерди адистердин сунуш кылган жарашуунун бир нече ыкмалары менен тааныштыралы. Аны турмушта колдоносузбу же жокпу, ал сиздин эркиңиз. Анда эмесе, өзүн эч нерсе болбогондой алып жүрүү. Бул туура эмес ыкма. Бул талаш тартышты чечпейт. Сүйлөшүп пикир алышуу керек. Эгер чечиле турган маселе болсо, аны чечүү керек. Ошондуктан эч нерсе болбогондой мамиле кылбаш керек. Өзүбүздүн күнөөбүздү сезип кечирим суроо, чын дилинен өкүнүү кайра элдешүүгө жол берет. Унчукпай сүйлөшүү. Эки жак тең макул болсо, бул ыкманы колдонсо болот. Кээ бирде унчукпай калуу алтынга барабар. Макулдашуу. Мен сага, сен мага. Сиз бир аз макул болосуз. Ал бир аз макул болот. Ал эми ортосунда элдешесиңер. Бирок ошол орто кайда экенин билишиңер керек. Жубайлар бири-бирине кечиримдүү болушу керек. Эгер жубайлардын жашоого болгон көз караштары ар түрлүү болсо, андан чоң нерсени чыгарбастан бири-биринин көз карашына чыдамкайлык менен мамиле кылыш керек. Сиздин тамашакөй көз карашыңыз биздин жашоонун кыйынчылыктарына карабастан өзүбүзгө күлүп, тамаша менен бардык маселелерди чечүүгө аракет кылуу керек. Акыркы жана биздин оюбузча эң негизги ыкма бул Кудайдан жардам суроо. Эгерде күйөөсү менен аялы бул ыкманы колдонушса, анда алар бирдиктүүлүккө жана терең сүйүүгө ээ болушат. Ошентип, жубайлардын арасында түшүнбөстүктөр болобу? Ооба, болот. Буга биз кайдыгер мамиле кылышыбыз керекпи? Жок. Түшүнбөстүктөрдү чечүү үчүн биз аларга кол сунушубуз керек. Маегибиздин акырында дагы бир ыкма жөнүндө сөз. Угуучуларга мындай суроо берилген. Ортодо уруш жатак болгондо ким биринчи кечирим сураш керек? Күнөөлүүбү же күнөөсүзбү? Угуучулардын жообу күнөөлүү деп жооп беришти. Ал эми психологдун жообу туура эмес, күнөөсүз киши биринчи кечирим сураш керек. Угуп отурган жубайлар дайыма ушул ыкманы колдонууга аракет кылышты. Чатакташып калган учурда алардын ар бири дароо кечирим суроого шашылышат. Анткени ар бири өзүн күнөөсүз деп сезишет. Бул тамашабы же чынбы өзүңөр чечкиле. Бирок эгерде сеники туура болуп турса, биринчи макулдашууга баруу албетте кыйын. Ошентсе да, биринчи макулдашууга баруу же жарашуу өзүбүздүн никени, үй бүлөнү кыйроодон сактап калат. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Биз сиздерге дагы бир жолу салам айткыбыз келет, кымбаттуу достор. Берибиздин экинчи бөлүгүнүн убактысы да келип жетти көрүнөт. Андай болсо биз сиздерди Кудайдын сөзүнүн бийик бедели деген темадагы руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Биздин 20-кылымыбыз өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен өткөн кылымдардан айырмаланып турат. Аны алтын кылым деп аташат.
Анткени ал илимдин жана прогресстин, кыргызча айтканда, алга жылуунун кылымы. Бул кылым зор ачылуулардын жана ойлоп табуулардын бийик өнүгүүгө жетишүүнүн кылымы. Бирок ал ишенбешүүлүктүн жана коркунучтун кылымы болуп да айырмаланат. Биздин дүйнөбүз келечектин коркунучуна баткан. Ыйса өзүнүн пайгамбарлык көз карашы менен акыркы мезгилдеги биздин дүйнө тууралуу мындай деп айткан: адамдар үрөйү учуп, ааламга келе турган аламатты күтүп, зор коркунучта болушат. Анткени асман күчтөрү солкулдап калышат. Чынында эле бүгүнкү күндө дүйнө Кудайдын коркунучунан тышкары ар түрлүү коркунучтарга жыкталган. Азыркы мезгилдеги дагы бир тескери өзгөчөлүк бул адамдардын руханий деңгээлинин төмөндүгү. Акыркы мезгилдеги адам коомунун моралдык абалынын мүнөздөмөсү тууралуу ыйык жазууда мындайча айтылган: акыркы күндөрдө оор мезгил келерин билишиң керек. Анткени адамдар өзүмчүл, акчаны сүйүүчү, менменсинген, текебер, жаман тилдүү, ата энесине баш ийбеген, ыраазы болбогон, арамза, кас болушат. Келишпес ушакчы, өзүн өзү кармай албаган, катаал, жакшылыкты сүйбөгөн, чыккынчы, бетпак, Кудайдын ордуна ыракатты сүйгөн болушат. Ушундай мүнөздөмө алган адамдар Кудайдын түбөлүк чындыгын кабыл алып жана акылга сыярлык иш кылууга жөндөмдүү боло алышабы? Албетте жок. Күнөөгө батуунун өлчөмү ушунчалык чоң болгондуктан адамдар чыныгы ишенимди түшүнүп, аны кабыл алууга жөндөмсүз. Көптөгөн адамдар өзүнүн Кудайга ишенбегендигине текеберленип, өзүлөрүнүн бийик сезишет. Адамдар күнүмдүк турмуштун түйшүгүнө ушунчалык батып кеткендиктен, коркунучтуу күн капысынан басып келмейинче, алар түбөлүк тагдыры кандай чечилери тууралуу ойлонушпайт. Топон суу каптарынын алдында дал ушундай болгон. Топон суу талкалап баардыгын жок кылмайынча, адамдар ойлонуп да коюшкан эмес. Ыйык жазууда мындай жазылган: Нух пайгамбардын күндөрүндө кандай болсо, Ыйсанын келишинде да ошондой болот. Анткени дүйнөлүк топон суу каптагандан мурунку күндөрдө Нух кемесине кирген күнгө чейин жешти, ичишти, аял алышты, күйөөгө чыгышты. Жана топон суу келип баардыгын басып жок кылганга чейин ал тууралуу ойлошкон эмес. Ыйсанын келишинде да дал ошондой болот. Коомдун руханий деңгээли тез төмөндөп кеткенине карабастан, дагы эле болсо да Кудайдын чындыгын билүүнү каалаган адамдар бар. Жана сиздер дагы кымбаттуу радио угуучулар, ушундай адамдардан экендигиңиздерге биз ишенебиз. Азыркы биздин турмушта Кудайга ишенген адамдарды акыл эси жетишпеген, артта калган, түшүнүксүз адам катары кабыл алышат. Мындай ойлор кээ бир динге ишенген адамдардын чындык менен жалганды аралаштырып, кургак кыялданууга таянган божомолдорду таратышынын негизинен болуп жатат. Бирок Кудайдын бул дүйнөдө динге ишенген адамдардын анык чындыкты тараткан коому бар. Алар Кудайдын сөзүнө негизделген. Өткөн миңдеген жылдар бою ыйык жазуудан бир дагы ката кеткен эмес. Ал чындыктын анык күбөсү жана ишенимдин негизи болуп эсептелет. Кудайдын сөзүндө илим да жооп бере албаган баардык илим тармагы боюнча берилген суроолорго жооптор бар. Кудайдын чындыгы баардык адамзат илиминен жогору турат. Ага толук ишенүүгө болот жана бул чыныгы окууга ишенген адамдар эч качан өзүлөрүн артта калгандай сезишпейт. Тескерисинче, алар азыркыга чейин илим жооп бере албаган нерселерди биле алышат. Бирок эң негизгиси ыйык жазууда адамды күнөөдөн куткаруу илими бар. Ошондуктан кымбаттуу достор, ыйык жазуу аркылуу биз али билбеген нерселерди билүү үчүн тереңирээк жана бийигирээк кароо мүмкүнчүлүгү берилип жатат. Ыйык жазуу мындай деп айтат: көзүңөрдү чоң ачып, шаңкайган асман бетине карагыла. Аны ким жаратты? Асман жылдыздарды санактан ким чыгарып жатат? Ал алардын баардыгын өз аттары менен атайт.
кудуреттин көптүгүнөн, күч кубатынын молдугунан анын колунан эч нерсе эч жакка кетпейт. Ким чын дилинен туура жолду таап жана бийик чындыкка жеткиси келсе, андайларга Теңир бир гана ачкычты сунуш кылат. Мага кайрылсаңчы, мен сага жооп берем. Сен билбеген кол жеткис улуулукту сага көрсөтөм. Кудайдын улуу чындыгы адамдыкында эмес. Ал бузулгус, катасыз жана түбөлүктүү. Адамзаттын бир нече жылдар бою тургузган теориялары жана илимий божомолдоолору белгилүү бир мезгилден кийин туура эмес болуп жокко чыгарылат. Кудайдыкы мындай болбойт. Ыйык жазуудан окуп көрөлүчү. Кудай калп айткан адамда эмес. Кудай алдап чыккынчылык кылган адамдын баласында эмес. Айтканын аткарбай турган ал эмес. Айттыбы, аткарылбай калбайт. Бүткүл аалам, жер шарынын элдерине таандык болгон оору, азап жөгүү, жамандык кылуу жана өлүм баскан биздин планетаны үрөйү учуп карашат. Асман жашоочулары адамзаттын азап чөгүүлөрүнө чек кое турган мезгилди чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Кудайдын адамдарды куткаруу планынын жакында аткарылаарын бүткүл аалам билет. Жакында жамандык менен күнөөнүн биротоло жоголо турган мезгили келерин алар билишет. Жер тазаланат жана жаңырат. Ошол мезгилде чыныгы бактылуу болгондор булар чындыкты билип, күнөөсүн Ыйсанын каны менен жууп, анын осуяттарын кармап, түбөлүк жашоого укук алгандар. Жаңы жерде түбөлүк кубанычтын жана түбөлүк жашоонун тамыры сого баштайт. Экинчи, ал жерде азап чөгүүлөр, оорулар жана өлүм болбойт. Экинчи кырсык болбойт. Бүткүл аалам менен бирдикте түбөлүк жашоо башталат. Ыйык жазууда мына ушундай деп жазылган. Аны окугула. Ал аркылуу Кудай өзү силерге кайрылып жатат, кымбаттуу достор. Кудайдын райы
урматтуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкөңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.